Көш! Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Амансыздарбы? Келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар менен барыңыздарды. Койлор, туугандар, 1700 кой даяр стартта турат, Куда кааласа. Килограммы 320 рубльден болгону. Азамат ага, ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Соктаңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүкүр. Иштериңиз болуп атабы? Ооба, алхамдулилля жакшы. Койлорду алып келип койдуңуз? Алып келдик, Кудайга шүкүр. Бул койлор 4 айдан өткөн шырбас козулар экен, мындай. Ооба. Эти жумшак, каттуу эмес. Кары картаң койду мен көрбөй элемин бул жерде. Кой баккан адам катары айта аламын, бунун баары шырбас козулар. Жүрүңүздөр, көргөзөлүк жакындан. Качан алып келдиңиз? Кече келди койлор. Бул тура берсин, бул кичине пут ооруп калыптыр, бай транспортировкада. Койлорду сой бергенге месталарыңыз барбы? Касапчыларыңыз барбы? Места бар, Кудайга шүгүр. Келип бемарал эме кыла берет, ошол күнү касаптар сой берет, бир 50-60 касап болот. Даяр турат алар. Даяр, ооба. Месталар даяр. Кызматка даярбыз, Кудай кааласа. Алар жиликте берет же кандай болот? Ошол күнү эми сурап жиликте бер десе, жиликтеп берет. Анан туша болсо туша. Кандай эми желаниясы боюнча жиликтеп даярдап берет. Союп берүүсү кандай болот? 700 рубль. Ошол союп жиликте десе жиликтеп, башын куйкалап беребиз, 700 рубль болот. 700 рубль болот. 700 рубль, ооба. Башка күндөрү, Курбан айттан башка күндөрү өзү негизи 500дөн союп даярдап беребиз. Анан бул күнү наемный болгон үчүн эми башка жерлерде 1000ден сойдуруп аттыр. Ошого эми биз дагы көтөргөнгө туура келди. Касаптар ынабай жатат биз жакачы. Ошого 700 рубльдан кылып койдук. 1000 кой негизи ошол 28 күнү кетет, ачык эле. Кудай кааласа. Өзү негизи жылда ошо 1400дүн, 1500дүн тегерейде сатабыз негизи. Быйыл дагы Кудай кааласа ошол кеңири жетсин деп элдерге ошо 1700 баш алып келип койдук. Алла разы болсун. Азамат ага, мен сизге өзүнчө бир ыраазычылык билдиргим келип атат. Көп адамдар ушул майрамдарга карата кымбат татуу кылат. Сиз 320дан кылып өтө жакшы коюпсуз бааны. Ооба, өзү негизи өзү 300дөн эле сатчу элек бизчи. Анан эми кече мындай ситуацияга байланыштуу транспортировкалар кичине кымбат түшүп калды. Өзү негизи бизге келиши кымбатка түшүп калды. Ошол себептен эми биз дагы мажбур көтөрдүкчү. Ошо 320дан. Бирок Курбан айттан башка убакта биз 300дөн эле сатабыз. 300дөн эле сатабыз. 300дөн, чоң койлор 280ден, эчкилер, улактар 280ден. Только шырбас козулар гана 300дөн. Ошондо сизде сарка дагы бар? Серке бар, эчки бар. Эчки бар. Улака дагы бар да эми, улака дагы, Улака да, текелер да алып кетет. Эчкилер. Эчки союм дегендер дагы болуп калат. 73 штук. Курбанчылыкка кете берет иншалла. Ооба. Давлениясы барлар, адамдар өз негизи бизде эми постоянный клиентский база бар да. Ошол клиенттер сурангандан ошо 70 баш эчки дагы алып келип койдук да. Негизи башка күндөрү дагы доставкаларга эттер жеткирип бересизби шырбаздарды? Доставка. Жүрүңүз башкача. Доставка өзү мындай, биз жетишип бая кылбагандыктан кафелерге, эмелерге адамдар чалат. Эми Яндекстен карап туруп доставкабы или такси несі арзан болсо ошо менен жөнөтүп беребиз айткан жерге. Союп жиликтеп даярдапчы. А так негизи 4 кг, 5 кг доставкаңыз жок? Жок, антип эмес, только силикон. Козуларды дадилин алып келипсиз, караң. Козулар жакшы. Мон дүмбасын карагыла. Куйрукту карагыла, куйрукта. Козулар бардыгы семиз, эттүү. Ошо Калмыкиядан келди козулар. Калмыкиядан келди? Калмыкиядан, Астраханьдан, Волгоградтан 3 жерден келди. Өзүбүздүн жайдары койлордой эле экен булар. Ооба, куйруктары жакшы. Кетмен куйругу жок экен. Бир-эки көз көрдүм. Жок, өзү негизи бир-эки ушундай желающийлер да бар экен да. Куйрук жебейм, мага эт депчи. Майсыз деп, Майсыз деп, ошолорго мына куйругу жоктор. Бизде эми диетический биягы. Ооба, негизи эми только кыргыздар, өзбектер эле эмес, армяндар дагы болуп калат, грузиндер, орустар келип калат. Ошолор куйрук жактырбайт да буларчы. Ошого буларга мына ушундай меринос койлор дагы бар да биздечи. Меринос, помис, жирохвостиктерчи. Азамат ака, ошондо бул козулардын примерно бир штугу канча рубльден туура келип калып атат? Азыр бул жерде шырбаздар экен, жашыраак козулар. Ооба, негизи примерно бир 40 кг тегерегиде, средний 45. Ошо канча бир 40 кг болуп калса, где-то 13 миңге жетпейт да, ошо 12600 болуп калабы, 320 да ошондой. Союп бериш менен ошо 13 миң
13.200, 13.000 ушундай. Ала. Мына. Ооба. Дүмдү карагыла дүмдү. Токтоп колдуң, путуп кармайчы. Дүмдү карагыла. Дүмдүр 2 килограммдай чыгат окшойт. Ооба. Дадыл экен. Мына. Ооба. Шырбас. Семиз, жакшы. Шырбас туугандар, шырбас. Летка чыпай койгом, козу ке. Туруп. Мына ушундай козулар сиздерди күтүп турат. Чалсаңыздар болот. Негизи башка учурларда да деле сизде дайымый түрдө койлор болот. Ооба, биз мына ушул иш баштаганыбызга 4 жыл болуп калды. Элдин кызматындасыз 4 жылдан бери, Кудайга шүгүр, ооба. 4 жылдан бери ушу кой үзүлбөйт, кышын, жазын бизде выбор чоң. Эң аз болгондо бир 50 кой короодо постоянный болот, ооба. Аябай жакшы, молодец. Москвадан алыс эмес жерге качыпсыз. Москвадан 8 километрбиз. Бери. Некрасовкадан, ооба. Анан Эмкаттан 14 километрбиз. Мен сизде адрестериңиздерди элдерге түшүнүктүү болсун деп комментарийга местоположениени коюп койгонмун. Эжет мына туугандар сразу үйгө чейин алып келип көргөзүп коет. Ишиңиздерге ийгилик. Келип аткан ошол Курбан айт кабыл болсун. Майрамыңыздар менен дегендей элдин кызматына дайым боло бериңиз сиз дагы. Бул видеону болушунча максималдуу түрдө группадан группага таратып коюңуздар. Бул жерде жалаң эле кочкорлор окшойт, а? Өзү негизи кочкорлор, анан ургач койлор дагы бар. Ургач койлор көп эмес, бирок бар ургач койлор дагы. Шырбаздардын дагы ургачылары бар. Көбүнесе кочкорлорду көрүп атам бирок. Негизи кочкорлор, ооба. 70% кочкор. Дадыл кочкор алам дегендерге канча килограмм кочкорлоруңуз бар? 100 килограммдык кочкорлор бар. Азыр 5-6 өнү башка улуттар алып кетти азыр. Азербайжандары 10ду жүктөп кетти. Чоңдорун алып кетти. Азербайжан, тажиктер жүктөп кетти. Ошол. Мына карагыла, бир көргөзүп коелу. Мына жакта чоң кочкорлор, нар жактарда турат. Мына көрүнбөй атабы мына. Эми мынчанын ичинде байкаш кыйын өзү негизичи. Мына чоң кочкорлор буякта да турат. Мына кара. Көп эми бир 150дей чоңу бар. Кочкордончу. Чоң кочкорлор бар. 2 жашар, 1 жашар кочкорлордон бир 150 бар. Ишиңизге ийгилик дагы бир жолу. Тынч аман. Чоң рахмат. Элдин кызматта жүрүңүз. Мына карагыла. Кыргыздар, Кудай кааласа. Кыргыздар ушундай калк экенбиз. Карагыла. Москванын центрден мынайрак деле мына 1700 койду жайып, элдери сурагандарга кой эчкисин союп берип, элдин кызматына дайым ушулар болуп аттыр. Группадан группага таратып коебуз, лайктан басабыз, алга кыргыз майрамыңыздар менен деп жаза кетебиз комментарияларга. Каналда биринчи болуп аткан болсоңуздар, каналыма катталып кетиңиздер. Кыргызбай эл кызматында боло бермекчи. Дайым ушул сиздердин кызматыңыздардан Москвада болуп аткан бардык нерселерди чыгарып берип турам. Калпакты кийип алып, ишиңизге ийгилик. Тынч болгула. Кыскача реклама туугандар, эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Жакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 айга регистрацияга үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 саат бою чалсаңыздар болот. Сүйнөгам кызматта.